Көздүн айрым оорулары жугуштуу болот. Мисалы конъюнктивит, трахома, блефорит жана башкалар. Алар шейшеп, сүлгү, бет арчы жана башкалар аркылуу жугат. Көп учурда оору козгогучтар көзгө кир кол аркылуу түшөт дешет адистер. Ошондуктан биз көздү ар кандай оорулардан сактоо үчүн эң биринчи кезекте көздүн гигиенасына өзгөчө көңүл буруубуз талап кылайык экен. Саламатсыздарбы? Сиздердин саламаттыгыңыздарды ойлогон Ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз көздүн миопия, алысты начар көрүү оорусу жөнүндө сүйлөшөбүз. Мына ушул тема боюнча сиздерге ар кандай кеңештерди айтып, оору туурасында маалыматтарды берүү үчүн студиябызга атайын коноктор келген. Мен сиздерге тааныштырсам, Миргүл Абдуллаева Ош шаардык үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун биринчи филиалынын көз дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Мунарбек Акматов, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын көз дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач айтсаңыздар, бүгүнкү пандемия учурунда кандай иштеп жатасыздар? Рахмат. Азыркы учурда пандемия боюнча бардык элдер ушул маселе боюнча эмне болуп атат. Азыр жакшы, азайып калды. Элдер кичине паниканы жакшы үмүттөргө баратабыз, азайганына иштеп атабыз, Кудайга шүгүр, жакшы. Мунарбек, айтсаңыз. Биз ушул пандемия учурунда жалаң пландуу түрдөгү ооруларды токтотуп, только ушул шашылыш түрдөгү оорулар менен алектенип жаттык. Аларга өз убагында жардам көрсөтпөсөң, башка кабылдоолорго кабылып калышы мүмкүн. Ошондуктан жалаң гана ушул шашылыш түрдөгү келген бейтаптарга жардам көрсөтүп иштеп жаттык, тынбай эле. Мына ушул коронавирус инфекциясы жукканда ушул көздө да кандайдыр бир белгилер байкалат деген маалыматтарды угуп келебиз да. Ошол эле учурда мисалы көз аркылуу дагы бул илдет жугат деп дагы адистер айтып келишет да. Анткени себеби бул нымдуу орган болгондуктан көз аркылуу айталы бүгүн ушул коронавирустан башка дагы оорулар да жугуп калышы мүмкүн деген маалыматтар бар. Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Ушул коронавирустун вирустары бул нымдуу жерде тез өрчүп өнүгүүсүнө айтып келет. Ушул адистер дагы ошон үчүн көз дагы нымдуу органга киргендигине байланыштуу. Бул көздүн биринчи белгилери бул конъюнктивит болуп эсептелет, көздүн сезгенүүсү. Бул конъюнктивит вирустук жана бактериалдык болуп бөлүнөт. Ошондой оорулар биринчи ушул көздүн эмесинде билинип, ошол көз аркылуу адамдарга сүлгү, ушул күнүмдүк колдонуучу каражаттар аркылуу жугуп калышы мүмкүн. Жакшы, эми тема боюнча сүйлөшсөк, бул көз органы жөнүндө айтып берсеңиздер, анан көз органынын аткарган кызматы жөнүндө да. Көз бул көрүү органы болуп эсептелет. Көз негизи шарсымал, ал жардамчы аппараттардан турат. Жардамчы аппараттар каш, кирпик, жаш чыгаруучу аппараттар. Ал эми көз бул өзү алдыңкы, ортоңку, ички болуп бөлүнөт. Алдыңкы бул алдыңкы камера, айнек сымал тунук, роговица деп аталат. Ал эми ак болуп турган жер склера. Ал эми анын аркы жагында булчуңдар жайгашкан. Ал эми анын аркасында ортоңку кан тамырлар жайгашкан. Көз бул өтө назик. Мына айткандай жана кичине вирустар, бактериялар кирсе сразу воспаление болуп ооруга чалдыгат да. Жакшы, мына ушул көз оорулары негизинен көп. Анан кандай болгон учурда кайсыл ооруга чагылдыктым деп мисалы элдерде көп түйшөлөт десем болот да. Ушул көз оорулары боюнча айтып берсеңиз балким. Мунарбек. Көз ооруларынын эң көп кездешкен ооруларынын түрү ушул конъюнктивит деп аталат. Бул конъюнктивиттен ошол көп болуусу бул адамдардын ушул колун таза жуубай или ушундай тез жугуучу оору болуп аталат. Бул ушул өздүк гигиенаны сактабагандыктан адамдар
бири-бирине тез жуктуруп алышат. Ошондуктан бул конъюнктивит көздүн оорусу адамдар арасында көбүрөөк кездешет. Жана башка кандай көздүн оорулары бар? Жана башка көздүн оорулары бул глаукома деп коет. Көздүн ичиндеги кан басымы көтөрүлүп кетүүсү, катаракта деп аталат. Бул көздүн чечекейине парданын түшүшү. Андан кийин дакросистит деп коет. Бул көз каналдарынын ошол конъюнктивит оорусуну өз убагында дарылабаса, ошол каналдардын бүтөлүп калуусу дакросистит деп аталат. Анан отслойка деп коет. Отслойка бул ошол көзүндө минусу барлар өз убагында лечение албай, врачка өз убагында көрүнбөй, өз алдынча дарыланып жүрө бере турган болсо, бул көздүн торчо кабыгы деп коет, ошол ажырап кетүүсү отслойка деп аталат. Жакшы, анан көздүн көрүүсүнүн начарлашы. Мына ошол көздүн көрүүсүнүн начарлашынын бирөөсү бүгүнкү күндө ушул эфирде сөз кыла турган оору бул миопия, алысты начар көрүү. Ушул боюнча айтып берсеңиздер, бул деги кандай оору? Миопия бул близорукость, бул алысты начар көрүп, жакынды жакшы көрүү деп айтылат. Көбүнчө бул тукум коет көбүнчө. Жакшы толуктап кетсеңиз. Миопия оорусунда бул көздүн минусу деп аталат. Бул алысты көрүүнүн начардыгы. Бул миопия оорусу 3кө бөлүнөт. Жеңил түрү, орто түрү жана оор түрү болуп 3кө бөлүнөт. Жеңил түрүндө -1ден баштап 3кө чейин деп эсептейбиз. 3төн 5-6га чейин орто түрү деп эсептейбиз. 6дан жогорку жагын оор түрү деп эсептейбиз. Жеңил түрүндө адамдар өз убагында келип, врачтын көзөмөлүндө врач жазып берген дарыларды өз убагында колдонуп, врачтын көзөмөлүндө дарыланган болсо, ошол орто түрүнө жана оор түрүнө кабылышпайт. Орто түрүндө бул көздүн ошол орто -3ден 6га чейинки минусунда бул келген бейтаптар 1 айда, то есть 1 жылда 2 жолу врачтын көзөмөлүнө келип дарыланып турусу керек. Оор түрүндө деле ушул тез врачка келип көрүнүп, өз убагында дарыларын алган болсо, кабылдоолоруна кабылышпайт. Жакшы, демек бул оору мисалы түрлөргө бөлүнөт дедиңиз да. Эгерде бейтап эртерээк көрүнө турган болсо, жеңил түрүндө эле ушул дарыланып сакайып калышы мүмкүн экен да. Бейтапка клиникалык мүнөздөмө берсеңиздер, көпчүлүк адамдар мисалы ушул көздүн көрүүсүнүн начарлап кеткенин байкабай калган учурлар көп кезигет экен да. Сиздерге дагы ошондой деп барса керек көпчүлүк бейтаптарчы. Кандай клиникалык мүнөздөмө берет элеңиз бейтапка? Бейтаптар биз эки көзү менен көрүп жүрөбүз да, качан бир эме болуп, бир көзү жагып эме кылганда байкап калат да. Азыркы учурда бар ушундай больнойлор. Мен жакында эле өзүм байкап калдым, ушундай бир көзүм көрбөй калды депчи келишет. Жакшы. Анан балдарда, мисалы балдардын организми өзгөчө, ошол эле учурда булар даттанууну билбейт да. Алардан ата-энелери кантип байкаш керек? Мисалы сиз айттыңыз го, эртерээк кайрылыш керек, ошондо дарылоо жеңил өтөт деп. Ошол боюнча. Бул балдарды чынында ата-энеси байкашы кыйын болот. Булар биринчи балдар бакчасына барганда билинишет жана мектепке барганда билинип калат да. Ага чейин мисалы үчүн ата-энелер өздөрү жакшы карап эме кылышкан болсо, жанакындай майда барат оюнчуктарды ойноп атканда бала көрбөй калуусу мүмкүн, же болбосо көңүл бөлбөй калышы мүмкүн. Чоңураак гана оюнчуктарын ойноп, кичинекейлерине көңүл бурбоосунан байкаса болот. Демек ата-эне карап туруш керек экен да, ооба. Ошол эле учурда мисалы каректерден дагы байкаса болобу, мындай көз караштарынан? Көз караштарынан байкаса болот. Мисалы үчүн жаш балдар ошол ата-энеси байкап жүргөн болсо, алысты караганда
көзүн мындай кысып тиктеп ошондой мындай нормада тиктей албайт да, жөн көз карашынан деле карап байкаса болот. Көзүн кысып же болбосо мындай жанынан тиктеп ошондой кыймылдарды кылуусу мүмкүн. Жакшы, мына ушул дарттын пайда болушуна кайсы бир көз оорулары да себеп болушу мүмкүнбү? Кайсыл көз ооруларынан кийин миопия пайда болуп калышы мүмкүн? Миопия бул ошол көбүнчө ошол конъюнктивит деп коет. Конъюнктивит өз убагында дарылап алса ошол миопияга да алып келүүсү мүмкүн, жана дагы башка оорулар дагы таасир этиши мүмкүн. Мисал үчүн ата-энесинин көз көрүүсү начар болсо, атасында болсо же туугандарында болсо, ошолордон тукум куушу мүмкүн. Жакшы, чоңдордо бул оору көп кезигеби же болбосо балдарда көп кезигеби? Бул основном негизинен чоңдордо да кезигет. Азыр телефондон, компьютерден көп отурушат да баарычы. Айрыкча кечинде светти өчүрүп алып көргөндө телефондун өзүнүн нуру чыгат дагы көзгө ачышат, жаш чыгат. Ошонун себептеринен жанагыдай миопия, конъюнктивит, синдром сухого глаза деп көзү кургаган ошол ооруларга чейин алып келет да. Толуктап кетсеңиз. Мисал үчүн ошол азыр бул эжекебиз айтып атпайбы, ошол кечиндеси телевизорду светти өчүрүп, телефонду көп карагандан ошол көздүн ирмөөсү азаяттан, ошол көздүн коргоосу, ошо синдром сухого глаза деп коет, ошондон ошол миопия оорулары, дагы жана башка оорулар пайда болушу мүмкүн кабылдоосуна. Мисалы, эл арасында ушул көп жүрөбүз да, алар айтып калышат, ушул кээде уйкум келбейт, анан сөзсүз түрдө телефон карашым керек, же болбосо китеп окушум керек дейт да. Мына ушул китептерди деле окуганда кандай аралыкта окуш керек көздү сакташ үчүн, мына ушул оорулардан алыс болуш үчүн телефондорду, компьютерлерди биз кандай пайдаланышыбыз керек? Балким биз нормасынан ашык пайдаланып жатабызбы деген дагы суроо жаралат да. Жакшы суроо болду азыр. Сиз айткандай көп телефон карагандан бүгүн бар жок компьютерлер болуп калды, электронный болчу. Техника өнүккөн. Техника өнүккөн. Ошонун кесепетинен зрениялар, көзүбүздүн начар көрүүсү көп болуп атат. Дагы себептер көп, жана телефондун эмесинен болуп атат. Жакшы, Мунарбек. 21 кылым ушул гаджеттердин өнүгүүсүнөн ушул телефондорду, мисал үчүн телевизорлорду ушул ультрафиолет нурларынан коргонуу үчүн ушул атайын ушул ультрафиолеттүү нурлардан коргонуу үчүн ушул защитный очкилерди колдонса болот. Анан врачка барып көрүнгөн болсо, мисал үчүн ошол көзүнө өз убагында тамчылатчу дарыларды жазып берет. Ошо дарыларды тамчылаткандан кийин защитный очкини такпай деле колдонсо болот. Анан убакытка жакшылап көңүл буруш керек. Мисал үчүн 2-3 саат көп карап отурган болбойт. Мисал үчүн бир күндө адам 20 минут ушул телевизорду же телефонду тиктеп отурууга болот. Андан ашыкча отурууга болбойт. Если андан ашыкча отурууга туура келип калса, арада 15-20 минутта эс алып туруп кайра дагы улантса болот. Анан китептерди канча аралыкта окушубуз керек? Китепти 30-40 сантиметрде окуш керек. Болушунча жарык болуш керек, 60-100 вольтго чейинчи. Ошо негизи. Жакшы. Анан мына ушул көздүн көрүүсүн жакшыртуу үчүн, миопия ооруларын алдын алыш үчүн, балким жеген тамакка дагы өзгөчө көңүл буруу талапка ылайыкпы деген да суроо жаралат да. Анан кайсыл тамактар ушул, кайсыл азыктар, жашылча жер жемиштер ушул көздүн көрүүсүн жакшыртышы мүмкүн? Ал витамин А деп коет, көбүнчө сабизда, балыкта, ошол кызыл, основном сары нерселерде көп болот да. Ашкабакта ошогунан көп жеш керек, күнүнө сабиздин согун ичиш керек. Ошол. Жакшы, Мунарбек мырза. Ушул көздүн ошол минус бар ооруларына ушул укроп, петрушка, ошол кызыл сабиз, гречка, ошондой
витаминдүү тамактарды жегенге көбүрөөк аракет кылыш керек. Кандай учурда миопия оорусу ушул өнөкөткө айланып кетиши мүмкүн деген суроо жаралат да, кайсыл учурда? Мисалы канча убакыт ооруну байкабай жүрсө ушул өнөкөткө айланып кетиши мүмкүн? Бул жанагы баа айткандай бунун степендери болот да, легкий, средний, высокий, оор, жеңил, өтө оор дегендейчи. Алар эгер высокий өтө оор болуп кеткен болсо, осложнение жанагы отслойка, сетчатка болуп, отслойка, сетчатка, дегенерация макула изменениялар болот да. Миопия в основном высокий степенде операция жолу менен болуш керек да, сонунчу осложнение жеткирбеш керек. Ушул жаш балдарда көбүнчө биз байкап калабыз, ошол өз убагында көңүл бурбай, өз убагында дарыланууга келбеген, ошол көздүн алысты көрбөй минус учурунда ошол жогорку түрүндө көпкө дарыланбай жүрсө, ошол көздүн чел кабыгы да парда түшүү дагы коркунучу бар. Ал катаракта деп аталат. И ошол минусу көбөйүп кеткенде ошол отслойка, көздүн тор чел кабыгынын ажырашына да туш келишет да. Жакшы, дагы мындан башка кандай көз ооруларын жаратышы мүмкүн? Катарактадан башка? Глаукомага алып келиши мүмкүн, көздүн кан басымынын жогорулашы. Эсиле ошол адамда минусу 5-6дан жогору болгон болсо, бул өз убагында ошол 1 жылда 2 жолу келип, көздүн кан басымын өлчөтүп туруусу зарыл. Андай кылбаган болсо, бул ошол көздүн кан басымынын жогорулашынын оорусуна алып келет. Мына ушул алыстан начар көрүү же болбосо миопия оорусун дарылоо жөнүндө айтып берсеңиз. Мисалы, дарылоодагы жогоруда айттыңыздар, түрлөрүнө карап дарыланса керек, э? Ооба. Бул миопия балдарда, анан чоңдордо кандай дарыланат, э? Бул миопия түрүндө ушул витаминдер берилет. Мисалы үчүн жеңил түрүндө деле, оор түрүндө деле, орто түрүндө деле витаминдер берилет, ар кандай витаминдер берилет. Жана орто жана оор түрүндө ушул нейропротекторлор деп коет, ушул ретиноламин деген уколдор жасалат. Алар ошол күнүгө 1 жолу алышат, ошол 10 штук алышат, бул 1 курс деп аталат. Ошол нейропротекторларды алса, ошол өз убагында 1 жылда 2 жолу дарыланып турган болсо, көп калыбоолорго учурашпайт. Жакшы, чоңдордо? Чоңдордо бул азыр жаңы методдор боюнча лазерный коррекция алышат. Мисалы, степендерге карайт, лазердин түрү бар. Легкий степень, средний, высокий степенге кандай жасаш керек. Ошол өздөрү карап, ошол боюнча лазер коррекция алышат. Толуктай кетсем, ушул жаш балдарда ошол өз убагында карап дарылатпаган болсо, мисалы үчүн минус 12ден жогорулап кеткен болсо, кийин ушул азыр лазердик дарылоо деп атпайсызбы? Ушул лазердик дарылоолорду да кыла албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн ата-энелерге айтуубуз, ошол өз убагында келип дарыланып турса, ошол минусун өстүрбөй кармап турган болсо, кийин ошол лазердик дарылоо кылса болот. Ага мисалы үчүн өз убагында дарыланбай турган болсо, ошол лазердик операцияны да жасоого болбой калат. Жакшы, мына ушул лазердик дарылоо биздин өлкөдө жасалабы бүгүнкү күндө? Анын эффективдүүлүгү канчалык, ушул боюнча айтып берсеңиз? Көз мурдагыдай калыбына келип калышы мүмкүнбү? Ал жана степендери боюнча айтат, өзүнүн проценттери бар. Ошого карап жасашат. Бирок өз убагында барып легкий степендер болсо, жакшы болот. Эгер өтүшүп кеткен болсо, жакшы лечение болбойт ага делечи. Жакшы, анан биздин өлкөдө? Биздин өлкөдө азыр Бишкекте жасайт. Ошто частный клиникалар бар, ошолор жасап атат. Жакшы, анан ошол жасалгандан кийин толук калыбына келеби же болбосо кайсы бир убакытка чейин балким көз айнек
тагып жүрүп калабы, ошол боюнча айтып берсеңиз. Бул миопия оорусунда биз ушу маалымат булактарынан карап да көбүн эсе көз айнекти сунуштайт экенсиздер, Мисал үчүн миопия оорусунда ошол алысты көрбөө учурунда ошол дарылоону сунуштайбыз жана дарылоодон кийин ошол көзгө күч келтирбес үчүн бардык эле жаш балдарга болобу, чоңдорго болобу көз айнек сунушталат. Көз айнек ошол көзгө күч келтирбей, алысты жакшы көрсөтүп, адамга жеңилдик берет. Если ал адам леченияден, дарылоодон кийин дагы очки такпай, врачтын айткандарын кылбаган болсо, бул баш ооруларына жана да башка ооруларга кабылышы мүмкүн. Жакшы, анан мына ушул көз айнек тагуу азыр карай турган болсок, соңку убакыттарда көз айнек таккандар көп болуп кетти да. Муну адистер ушул замандын өнүгүшү, техниканы көп колдонуп жатканыбыз менен айтып келишет да. Мисалы көз айнек таккандар деле, мисалы сиздерге улам көрүнүп туруш керекпи? Анан көз айнектерди кандай тандаш керек? Ушул боюнча айтып берсеңиз. Көз айнек боюнча атайын аппараттар бар. Аппараттарга түшүп, ошо врачтын көзөмөлүндө болуп, кандай көз айнек тагыш керек. Кээ биркилер көчөдөн алып эле таггандар болот да. Анан кайра көзүм ошондо күч келип келди депчи. Ошон үчүн алдын ала врачтарга жолугуп, кайрылса жакшы болмок. Ошол бир жылда 2 жолу врачтын көзөмөлүнө келип, врачтын жазып берген рецепти менен гана алууга болот көз айнекти деле. Көз айнекти деле ошол туш келген жерден албай, ошол атайын лицензиясы бар ошол очки саткан жерлерден алыш керек. Аны дагы очкини тагаарда врач өзү аппараттарга салып текшерип, врач өзү жазып берет. Анан ушул көз айнекти мисалы кээ бирлерге ошол оорусуна карап дайыма тагып жүрүүнү сунуштайсыздар, кээ бирлерге мисалы керектүү учурда, айталы сыналгы көргөндө же болбосо машина айдап баратканда деп айтып каласыздар да, ушул боюнча деле айтсаңыздар. Миопиянын ушул айтпадыкпы башында, ошол 3 түргө бөлүп эсептейбиз да. Бул жеңил түрүндө ошол жалаң ушул алысты көрүүгө гана тагасыз деп айтабыз. Аны ушул телевизор көргөндө, ушул машина айдаганда жана башка алысты көрө албаган жерде гана колдонууга деп айтабыз. Орто жана оор түрүндө очкини күнүмдүк учурда колдон деп айтабыз. Жакшы, мына ушул көз айнек тагып жүрүп, мисалы сиздердин айткан кеңешиңиздерди аткарып жүрсө, мисалы бир жылда 2 жолу дарыгерге көрүнүп, анан ошол эле сиздер берген витаминдерди уюп жүрсө, бул калыбына келиши мүмкүнбү? Же болбосо ошол минустан мисалы же жогорулап кетпейт, же төмөндөп кетпейт, ушундай болуш мүмкүнбү? Кандай түшүнүп? Ошол жеңил учурунда өзүнүн калыбына келтиребиз да. Орто жана оор түрүндө бул ордуна келтирүүгө болбойт. Бул ошол мисал үчүн -5 же 6 же 7 болгонбосо ошол ордунда сактап калууга мүмкүн. Толук кандуу айыгып кетпейт. Бизге мурдагы көрсөтүүлөрүбүздө көп суроо келет эле да, мисалы балдарда мисалы көз айнек тактыруу дагы кыйын депчи. Алардын көзүнүн көрүүсүн кантип жакшыртсак болот деген дагы ушундай суроолорду калтырышат эле да, ушул боюнча айтсаңыз. Мисал үчүн жаш балдарда 3 жаштан баштап очкилерди сунуштайбыз да. Ага чейин жаш бала очки такпайм деп алып ыргыт бериши мүмкүн. Ошон үчүн биз 3-4 жаштан очки тагууга мажбурлап неме кылабыз. Очки такпаса, анда дарылоо толук кандуу болбой калат. Анан ошол очки такканга чейин жалаң дарыланып турууну сунуштайбыз. Жакшы, анан мына ушул көздүн көрүүсү дагы мисалы дарыгерге көрүнгөндө мисалы эки башка болуп калышы мүмкүн да, эки көз эки башка болуп калышы мүмкүн. Бул учурда мисалы дарыланса эки көз бирдей болушу мүмкүнбү көздүн көрүүсү? Жок, ан үчүн гимнастика жасаш керек көзүнөчү. Бир көз менен көрүп жүрүп, бир көз жалкоо болуп калып кетет да. Ошон үчүн бир көздү, экинчи көзүн дагы иштетишке аракет кылыш керек, бирок жакшы көргөн көзгөдөй боло албайт.
ага дагы кошумча очкилерди сунуштайбыз. Жакшы, Мунарбек. Ошол өз убагында Кандай гимнастикалар жасалат? Өз убагында байкап калган болсо, өзүнүн калыбына келтирүүгө болот. Мисалы үчүн бир көзү жакшы көрүп, бир көзү жакшы көрбөсө, өз убагында байкап калган болсо, ошол машыгуу жолдору аркылуу өзүнүн калыбына келтирсе болот. Андан кийин убакыт өтүп кеткен болсо, анда калыбына келтирүү кыйын болуп калат. Мисалы үчүн ошол көнүгүүлөрдү эртең менен туруп, ушул мисалы үчүн айнек болгон болсо, ушул айнектин бурчунан, оң бурчунан сол бурчуна, андан жогоруга жана ылдыйга көздөй ошондой көнүгүүлөрдү жасаса болот. Алысты тиктеп, кайра жакынды тиктеп, ошондой көнүгүүлөрдү жасаса болот. Жакшы, анан мына ушул көз айнектерди эл арасында көп айтышат да, мисалы айнектен жасалган көз айнек жакшы экен, же болбосо пластиктен жасалган көз айнек жакшы экен дегендей да. Сиздер дарыгер катары кайсыл түрүн өзгөчө сунуштайт элеңиздер? Мен ушуну айта кетсем, жаш балдарда ошол өзү айнек түрүндөгү көз айнектерди көп сунуштайбыз. Жаш балдарда көбүнчө органический стекло деп коет, ошол айнек менен пластиктин аралашмасын көбүнчө кеңеш беребиз. Себеп дегенде, жаш бала чоңдордой жүрө албайт, ал ойношу мүмкүн, чуркашы мүмкүн, ошондо кулап кеткен болсо, же болбосо башка жагдайлар болуп кеткенде айнек тез сынып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн айнек сынып кетип, дагы көздүн башка кесип кетүүсү мүмкүн, дагы башка ушул ооруларына кабылбаш үчүн ушул органический стеклону кеңеш беребиз. Чоңдорго болсо ошол айнектен жасалган эле көз айнектерди сунуштайбыз. Жакшы, мына ушул кээ бирлер көз айнек тактырууну жактырышпайт. Айрыкча мектеп окуучулары, өспүрүмдөр көз айнек такпай эле койсомбу деген дагы ошентип айтышат да. Анан бул учурда сиздер мисалы линзаны сунуштайсыздар да. Бирок линзаны тагуу дагы бул өзгөчө адамдан көп нерсени талап кылат десем болот да, жоопкерчиликти дегендей. Бул линза тазалыкты камтойт, основном таза кармап, убагында жакшы гигиенический эмелер кармаса, жакшы эффект берет. Эгер убагында жакшы гигиенический эмелер кармабаса, көзүнө кайра оорутуп алышы мүмкүн. Мисалы жанагыдай конъюнктивит, кератоконъюнктивит деген оорулар бар, ошолорду оорутуп алат кайраданчы. Линза основном чоңдорго сунуштайт элек да. Кичинекейлерге алар жакшы эптей алышпайт, мындай колдонуша албайт. Ушул линза колдонууда ошол өздүк гигиенаны так сактоосу керек. Өздүк гигиенаны сактабаса, ошол эжекебиз айткандай, ошол көздүн өнөкөт ошондой ооруларына кабылып калышы мүмкүн. Мисалы үчүн линзаны сунуштаганыбызда 7 сааттан ашпоосу керек. Эртең менен ошол колун таза жууп, өздүк гигиенаны таза сактап, көздүн ичине салат и саат ошол 7 саат таккандан кийин кайра алып, өзүнүн ошондой сактоочу контейнери болот, ошонун ичине салып, анын да түрлөрү болот. Мисалы үчүн күнүмдүк пайдалануучу линзалар болот, айлык колдонуучу линзалар болот, жылдык колдонуучу линзалар болот. Биз ошол мүмкүнчүлүк болсо күнүмдүк колдонуучу линзаларга сунуш берет элек. Себеп айлык, жылдык колдонуучу линзалар бул көздөн да ар кандай белоктук ушундай эмелер бөлүнүп турат, ошондуктан күнүмдүк колдонуучу линзаларга кеңеш берет элек. Жакшы, анан кечинде алып коюу керекпи, же болбосо кээде уктап калган учурлар да болот да, мында кандай көзгө доо кетип калбайбы? Эртең менен тагып, кечиндесе сөзсүз алыш керек аны. Уктардан алдын алыш керек. Если албай уктап калып, же болбосо унутуп калган болсо, бул линза көзгө жабышып калып, ушул көздүн тунук челинин жабыркатып коюусу мүмкүн. Мисалы үчүн көздүн жарасы деп коебуз, кератит, язва деп коебуз, же конъюнктивит дейбиз, ошондой ооруларга кабылып калуусу мүмкүн. Жакшы, анан көздү алыстан начар көрүү боюнча, миопия илети жөнүндө
сүйлөштүк да. Азыр эми көздү жакындан көрбөгөндөрдү медицина тилинде кандай аталат, анан бул эмне деген оору, ушул боюнча айтып берсеңиздер. Бул алысты көрбөгөн, жана близорукость жакын, дальнозорукость деп коет. Жакынды көрбөгөндөр бар. Плюс очки тагышат основномчу. Жанакы миопиялар минус очки тагышат. Айырмасы ошол. Ошол жакынды көрбөө ушул гиперметропия деп коет. Бул адам дени сак адам 40-45 жаштан кийин ошол бул оору деп эсептелинбейт. Бул физиологиялык жаш өткөн сайын процесс деп аталат. Бул жаш өткөн ошол 40-45 жаштагы адамдар жакынды көрүүсү начарлап калат. Бул ошол көздүн чечекейинин жаш өткөн сайын катый башташы деп коет. Бул спазм аккомодациянын начарлашы деп коет. Ошол убакта плюсовой очкини колдоно башташат. Мисалы үчүн ошол 40-45 жашка келгенде плюс 1, 45-50 жашка келгенде плюс 2, 55-60тан плюс 3 деп ушундай жашы өткөн сайын бул плюс кошулуп турат. Өз убагында дарыгерге кайрылып, 1 жылдын ичинде ошол очкисин алмаштыртып тагып туруусу зарыл. Если ал убагында ошол плюсовой очкисин такпаган болсо, дагы башка ооруларга кабылдап калышы мүмкүн. Алардын дарылануусу кандай жүрөт? Дарыланып туруш керек дедиңиз. Анан дарыланып турса, аны жакшыртса болобу? Жок, бул физиологиялык процесс болгондуктан бул дарыланууга мүмкүн эмес. Бул адамдын өзүнүн ушул жашоосунда туура келген нерсе. Бул врачка ушул 1 жылда 1 жолу келип, ушул очкисин эле, көз айнегин гана алмаштырып турса, бул ошол дарылануусу ошол болот деп эсептейбиз да. Мындай учурлар мисалы жаш балдарда кезигип калсачы, мисалы сиз көбүнесе жаш өткөндөрдө кезигет дедиңиз да, кээде жаш балдар арасында да болуп калган учурлар болот. Ошол смешанный же гиперметропический астигматизм деп коебуз. Бул жаш балдар арасында да көп кездешет. Жаш балдарга бул дарыланууну сунуштайбыз жана очки тагууну сунуштайбыз. Демек, балдарда кийинчерээк калыбына келеби? Өз убагында көз айнегин тагып, врачтын дарылоосунда болгон болсо, ошол жакынды көрбөөсүнүн алдын алса болот. Азыр миопия менен ооругандар көп деп айтып калдык да, негизиненчи. Анан мисалы биз мен дейли, мен дагы азыр көз айнек тагам. Мисалы сиз айттыңыз да, ушул 40-45 жаштарда ушул көздүн көрүүсү плюска өтүп, ушул жакындан көрүүсү начарлап калышы мүмкүн деп. Мисалы бизде теңделип калышы мүмкүнбү деген дагы суроо келет да, биздики минус да азыр. Мисалы үчүн ошол дени сак адам ошол плюсовой очки табууга туура келет. Мисалы үчүн ага чейинки ошол миопия түрү менен ооруган жарандар болсо, алар ошол минусу мисалы үчүн 1-2 жеңил түрүндөгү болгон болсо, алар ошол жашка келгенде алар плюсовой очки колдонбойт и алыска тагып жүргөн очкисин дагы алып, жакынды да жакшы көрүп калат, алысты да жакшы көрүп калат. Ошол плюс менен минус теңделип, бул адам өзүнөн өзү ошол жакшы көрүп калыш керек. Ушундай. Биз сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анан ошо сурамжылоодо мисалы көпчүлүк балдар мисалы биз дарылануудан өтө атабыз, бирок жыйынтык жакшы болбой атат деген дагы ойлорун айтышат да. Кандай учурда ушул дарылануу жакшы болбой калышы мүмкүн? Бул дарылануудан жакшы жыйынтык бербей калышы мүмкүн. Бул дарылануудан келип чыкпайт. Бул мисалы үчүн жана айтып атпадыкпы, жеңил түрү, орто түрү жана оор түрү деп айтып атпайбызбы? Булар жаш балдарда жаш курагы өскөн сайын ошол алысты көрүүсү минусу деп коебуз. Минусу да ошол жаш курагына карап өсүүсү мүмкүн. Если өз убагында жакшы дарыланбаса, ошол минустары андан да көп өсүп кетүүсү күтүлөт да. Ошон үчүн өз убагында дарыланып, врачтын көзөмөлүндө болгон болсо, ошол минусун ордунда токтотуп калса болот. Если врачтын көзөмөлүнө келбей жүрө бере турган болсо, ал бала андан да көбүрөөк кабылдоолорго кабылдалып калышы мүмкүн. Ошон үчүн врачтын көзөмөлүндө гана дарыланып жүрүш керек.
көбүн эсе ушул оорунун кабылдануусунда дарылоо бул операция жолу менен жүрөт дедиңиздер да. Операциядан кийин бейтап өзүнө кандай кам көрүш керек, анан операциядан кийин сөзсүз түрдө оорудан сакаямбы деген суроону көп берет да адамдар өзүнөчү. Анан ушул боюнча айтып берсеңиз. Бул адамдын өзүнөн зависит этет. Мисалы, күнгө чыкканда защитный очки тагыш керек, күндөн коргонуучу очкилерди. Жанагы ысыкка барбаш керек, суулукта жүрбөш керек. Мисалы, оор жумуштарды кылбаш керек. Ал өзүнөн зависит этет. Эгер жакшы убагында көрүнүп, убагында очкисин тагып эме кылган болсо, көпкө чейин жакшы жүрөт. Жана жогоруда айтып өтпөдүкпү, ошол катаракта жана ошол глаукома, көздүн кан басымынын көтөрүлүшү, ошол ооруларда операциядан кийин, мисалы үчүн, көзүндө көз басымын жогорулатпай, ошол өз убагында көрүнүп жүргөн болсо, ошол тамырлары жана нерв тамырларына доо кетпейт дагы, ошол өз убагында дарыгер келип операция кылабыз деп айтат. Операциядан кийин толук кандуу көрүп кетиши мүмкүн. Анан өз убагында көрүнбөй ошол көз басымынын ошол көздөгү кан басымынын көтөрүлүп кетүүсү ошондой ооруларга кабылып калган болсо, пардасын алгандан кийин дагы толук кандуу көрө албашы мүмкүн. Себеп ал жерде көздүн кан басымы көтөрүлгөндө ошол кан тамырларды жабыркатып, кургатып коет. Анда операция кылгандан кийин дагы толук кандуу көрө албай калат. Жакшы. Анан кандай учурда сиздер чет өлкөгө жолдомо бересиздер? Анан чет өлкөдө ал жакта дарылоо башкабы деген дагы суроо жаралат да. Мисал, Отслойка, сетчатка деп жанагы торчонун жабыркашы, ошол боюнча чет мамлекетке барышат да. Ал миопия высокий степени көп болот, айрыкча. Жакшы. Ошол ал өтө оор операция болгондуктан буларды только ошол чет өлкөдө гана дарыланууга ошол туура келет. Ошон үчүн ал жака жөнүнтөз ошол көздүн кан тамырынын ажырап калышы, ошол ооруларда гана чет өлкөлөргө барууну сунуштайбыз. Калган ооруларды өзүбүз деле дарылап, өзүбүз деле айыктырып чыгарып жатабыз. Жакшы, мына ушул тажрыйба арттыруу боюнча ошол эле учурда, мисалы, бүгүнкү күндө көз оорулары дагы көбөйүп баратат деген маалыматтарды айтып келесиздер да. Ошол ооруларды сакайтуу жаатында кандай иш-аракеттер жүрүп атат, ушул боюнча айтсаңыздар. Көбүнчө көз ооруларынын алдын алуу боюнча. Азыр жумушта бар жок жана электронный болгондуктан азыраак компьютерде отуруш керек. Мисалы, жана 20 мүнөттөн кем эмес отуруп, таза абага көбүрөөк чыгыш керек, кайра улантыш керек. Көздүн жум гимнастикалар жасап, улантса болот. Бизде ушул оорукананын жетекчилиги астында ушул четки райондорго барып, ошол 1 жылда 2 жолу ушул текшерүүлөрдү жүргүзүп турабыз. Ошол жактан ошол текшергенде ошол ооруларды байкап келип дарыланып кетиңиздер деп суранабыз да. Ошентип четки райондордо көп ошондой оорулар кездешет. Алар же маани беришпейт, ошол өз убагында түшүндүрүп келип дарыланып кеткиле деп айтып турабыз. Жакшы, анан бул миопия оорусуна алып келген бул көздүн кургап калышы деп дагы айтып кеттиңиздер да жогорудачы. Ушул көздүн кургап калышын кантип калыбына келтирип турса болот, кандай витаминдерди сунуштайт делеңиздер. Себептен энди азыр чындыгында карап көрсөк баардыгыбызда телефон бар, баардыгыбызда үйдө компьютер бар, интернет бар дегенде баардыгыбыз көп колдонобуз да. Бул учурда мисалы элдер баары эле ушул ооруга кабылышы мүмкүн, өзү байкабаган менен деген дагы ой келет да. Атайын көзгө тамчылата турган капелер бар, синдром сухого глаза деп. Ошолорду сунуштайт элек. Ушул эгер айта кеткен болсок, ошол дарылар искусственный
слезалар деп коет, ошол атайын иштеп чыгуучу ошо жаш атайын ошо жаш чыгаруучу бездерди иштетиш үчүн ошол слезал форте, натуральная слеза, визиен деген ошондой дарыларды сунуштайбыз да. Аны канча убакыт колдонуш керек? Анан сөзсүз түрдө дарыгердин сунушу мененби? Сөзсүз түрдө дарыгердин көзөмөлүндө жана канча убакытка тамчылат деген болсо, ошол көздүн дарыгер көрүп туруп, мисалы үчүн аны узак убакытка жазып беребиз, 1 айга чейинки убакытка жазып беребиз. Ошондо өз калыбына келиши мүмкүн. Жана дагы ошол көнүгүүсүн айтабыз, көздү тез ирмеп туруусун сунуштайбыз да. Мисалы үчүн адам ошол көзүн тез ирмеп ошол көнүгүүлөрдү жакшы жасаган болсо, бул оорудан толук айыгып кетет. Жакшы, ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Миргүл Абдуллаева, Ош шаардык үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун 1-филиалынын көз дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Мунар Рахматов, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын көз дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Атайын убакыт бөлүп тема боюнча теле көрүүчүлөргө жакшы бир маалыматтарды айтып өттүңүздөр. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун, оору сыркоодон алыс болуңуздар. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.